азыраак болсо да студенттерге мындай окуучуларга шарт түзүлсө ошондой. Азыраак болгондо канча болушу каалайт элең? Эми ошо өзүнүн мамлекеттин эсебинен түзүлүп, ошол Кыргызстан элдерине ылайыктуу боло тургандай болсо деп ойлойсуңар, э? Жаштардан барбы, оң тараптан, жигиттерден? Мен жаштарга айтмакмын да, силер шарт деп бербейле, мисалы, күйөөгө чыгып эле кете бербейсиңерби? Бул деле пайда да. Силер бааңар эле окуйм десиңер. Бизде азыр Кыргызстан биринчи месте чыгып кетиптир да. Ошо жанагы процент боюнча жанагы жогорку окуу жайынча биринчи местеге чыгып кетиптир. А бирок биздин эффект жок да эч кандай. Баары эле шаарда жүрүп, анан көрчү күйөөгө чыгып мындай 11-ди бүтүп көбүрөөк бала төрөп, кыргыздын санын көбөйтсөңөр болбойт беле? Окуу эле күйөөгө тийгиле деп атасыз. Анан эгерде биз күйөөгө тийип кетсек, анын Кыргызстанды ким өнүктүрөт? Например, мисалга айтсам, силерден башкалар өнүктүрөт эмне? Жок, анда сиз айтып атпайсыз, баарыңар күйөөгө тийип кеткиле. Анын баары бири-бирин көрүп тие берет да, бул деле тийбеди, мен тийбесем, тийсем болбойбу деген. Ошо жакшы да. Жок. Жок, жакшы эмес. Например, азыр жаштар эрте тийип кетип атат, 87-жылкы балдар өзүнөн канча 10 жаш кичүү балдарды, кыздарды алып атат да. Анан алар өздөрүн бири-бирин түшүнбөй көп баланы төрүп алып, эрте ажырашып кетип атат. Ошодун оң жагы бул болсо окуп, билим алып, бардыгын көрүп, кыйынчылыкты, азапты, тозокту көрүп, анан бышып, тагдырга бышып, анан кийин турмуш курса деп ойлойм да менчи жаштарга. Билимдүү болгондо ажырашпайбы? Жакшы. Чоң кыска суроо, билимдүүлөр ажырашпайбы эмне? Тагдырда бар болот деңизчи, бирок билимдүүлөр ажырашпайт дейм, бирок окуш керек да. Жаштар азыр өнүгүш керек, билим алыш керек. Мисалы сиз күйөөгө тийип көбөйткүлө дейсиз, күйөөгө тийдик мисалычы. Мисалы биздин балдарыбызды окутуш керек да, тарбия үй бүлөдө деп атасыздар. Өзүбүздүн балдарыбызга биз эч нерсе окута албасак, кантип тарбиялайбыз? Жаштар мамлекеттин келечеги деп атат да. Кантип тарбиялайбыз? Мисалы сиз айтып атасыз, билимдүүлөр неме болбойбу депчи. Мисалы билимдүү болсоң, иштеп акча табасың, балдарың багасың. Ошон үчүн билим керек да, окуш керек. Сиз күйөөгө тийип атасыз. Сен 11 жыл окудуңар, билет да, 11 жыл окудуңар. Мен профессор боло алып анан кийин. Жок, ошо үй бүлөң багыш үчүн керек да. Барыңар профессор боло алып анан кийин тарбиялайсың. 11 жыл окудуңар жетет ошол. Эми профессор болбосок дагы 11-классты бүткөндөн кийин жок дегенде орто окуу билимибизди алып, анан күйөөгө тийсек да, анткени ким билет, Кудай билет, күйөөбүз кандай болуп калат, билимдүү болуп калабы, дагы бир болуп калабы. Анан күйөөбүз акча таппаса, анан мен таппасам, анан балабызды ким багат? Жок дегенде экөөбүз бирөөбүз билимдүү болуш керек да. Жаштар сүйлөсүн. Мисалы да сиз айтып атасыз, илимдүүлөр ажырашпайбы депчи. Илимдүүлөр ажырашат, бирок ошо ар кайсы биз билим алсак, ошо ажырашып кеткенде балдарыбызды багалабыз да. Кантсе да биздин өзүбүздө кесип бар. Ошол аркылуу өз балдарыбызды багып кете алабыз. Ушул маселеге кошуласыздарбы? Силер башынан эле ошо күмөн санап чыгат экенсиң да. Жарым жолдон кулап түшөмбү деген. Ошентип да күйөөгө чыгабы? Күйөөгө чыкканда насмерть жашайт, насмерть. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, илимдүүлөр ажырашпайбы деп. Бирок ажырашат илимдүүлөр деле. Ошо балдары жетим калып, тоңсор башкалар болсо, илимсиз болуп, мындай жакыр жашап калып да. Ошондуктан баардыгы окуп, эме кылса дагы, кийин күйөөгө тиет, бирок ажырашса дагы балдарын багып кете алат да. Эч кимге көз карандуу боло албайт. Бирок азыркы дипломдун айлыгы бакканга жетпейт. Анан көрчү базарда жанагындай картошка сатсаңар көбүрөөк пайда да. Сиз айтып атасыз, күйөөгө тий депчи. Анан күйөөгө тийген билимиң жок. Анан кийин Кудай сактасын, ажырашып кеткенден кийинчи ажырашпагыла. Жок, мисал келтирип атам да, ар кандай болот өмүрдө деген. Ошо ажырашкандан кийин алиментти төлөтүш үчүн мындай акыл бош, билим алыш керек да. Бул жөн гана мисал. Мынакей таластырып тургандардын мисалдары. Сиз айтып атпайсызбы, картошка сатып отуруп эле таппайсызбы акчаны депчи. Элдин баары картошка сатса, биз кайсы картошканы сатабыз? Биз дипломду алып, максатыбыз дипломду алуунунчу, ошо дипломна эме билимим менен иштеп, акчаны туура табып, баламды туура тарбиялоону эсептеп атам да. Мен азыр медицина колледжде окуймун. Биз аял заты билим алыш керек дейм. Ал үчүн ар бир адам билимдүү болуш керек. Билимдүү өлкөдө гана билим өнүксө, ошо билимдүү болсо өлкөчү, ошо өлкө өнүгүп, өркүндөп өсөт. Жаштар окуш керек. Улуу муундар, ата энелер ошону колдоп, мугалимдер бизге туура тарбия берип, туура окутуу керек. Демек, окуу жана окуу, Жаштар аудан
кызыктуу маекке неметти. Мен да как мугалим катары 30 жыл мугалим болдум да, ошо кыздар дагы эми баягы сиз айтып атасыз, бул жаштарга абдан тийди да, эми ошого мисал кылып эле айтып коелу. Ошо жаш кыздар да туура айтып атат да. Турмушка чыкты, анан жанагындай болуп ажырашып кетсе, чындыгында эле булардын жашоо шарты кыйын да. Өзүңүз билесиз, айылда жумуш жок. Анан баласы калат, алимент тигиндейлер айыл кергесинде абдан көп. Анан кийин эми бул өзүбүздүн идеологиябызда айтсак, чындыгында идеология жок болуп атпайбы бизде? Мына батыштын 70 жыл советтик системада болду. Окутпады эле бизде. Коомдо жашап туруп, коомдон сырткары чыгууга болбойт. Биз ошо коомдун чөлкөсүнөн чыга албай атабыз. Бизге азыр жаңы мына берден да айтып өттүр залдан. Мунугу илгери пайгамбарыбызга келгенде айтып берди, балам 6 жашка келди, кантип тарбиялайм деп. Айткан экен баягы, туура 6 жыл кечиктиңиз деп. Ансагандай бала бакчадан башташ керек. Мына 1 жылдык теректи ий алабыз. Бала бакчадан кеч болуп калбайбы, агай? Бала бакчадан да кеч, ошо карындан, курсактан деп айтат да, негизи. Курсактан да кеч болуп калбайбы, агай? Курсактан кеч болбойт. Дал ошодон башташыбыз керек да. 3 жылдык теректи ий албайбыз. Биздин мурунку поколение бул аксакалды айтпады. Бизде эми кантип тарбияласак, даже Кудай жок деп айтканды. Ыйман жолуна, Алланын жолуна жаш балдарды кетиш керек. Жаштар биздин келечегибиз. Азыр мен көрүп алып таң калып атам да, республикада дагы намазга жыгылганда мына Таласта дагы мечиттер көбөйдү, барышып атат. Бул жакшы нерсе жөнөлгөсү. Анан билимдүү болуш керек. Жаштарга айтарым, окуш керек. Окуганда бир кесиптин ээси болуш керек. Мындай болот атпайбы, агай? Сөзүңүзгө аралжы, баягы биздин ата-энелер окутуп атат. Ноясын сатып, Сарыуйду сатып, Кашка, Байталды сатып, анан 3-курска келгенде же үйдөн жок, же чүйдөн жок, же күйөдөн жок болуп калып атат да. Анан бул көрүнүштүн дагы карашыбыз керек да. Анан баягы биздин эң туура бул көрүнүшкө караганда как раз мэр Серен Манапаевич туура айтты, системаны, билим берүү нерсени абдан түп тамырынан бир өзгөртүш керек. Мына азыр берден деле сөз болуп атат, 2 эсе көбөйттүк, 3 эсе көбөйттүк деп, берде да проблема кетти, как мугалим катары айтып атам. Себеп дегенде мына 2000 сом айлык болчу, ставка дейт. 3 эсе көбөйттүп 5600 кылды. 30 жыл, 40 жыл иштегендердин бысылгасын алып таштап да. Жаңы келген бала деле 5600 алат экен, 40 жыл мен иштесем экөөсү бир болуп калат да. Бул жерден да жаңылышып калды да, эми бул жөнүндө көп сөздөр болот. Билимдүү болуш керек, түп тамырынан өзгөртүп, мугалимдердин арасында эле тарбиялам десең, өзүң тарбияланчу болуш керек да. Өзүң пример көрсөтүп, өзүң жүрүшүң менен тарбиялаш керек. Ошондо иман болуп, иман кирбесе, берки намазды да окуй албайт экенсиң да. Иман киргенден кийин анан оңолот. Ошо иман кирмейинче оңоло албайбыз. Демек, биздин агайыбыздын айтуусуна караганда, жанагы өзүбүздөн көп пример болсок, башкаларга сиңимдүү болот, а? Мисалы, силер баарыңар эле үйлөнө электен эле мурда ажырашуу жөнүндө ойлонот экенсиңер да. Мына бүт мен азыр сүйлөгөндөрдүн баары ажырашып кетсек дейт. Эмне үчүн ажырашасыңар? Ажырашпагыла да. Анан мисалы мына жерде Дунган деген эл бар да, Дунган деген. Чүйдүн боорунда 100 миңден ашык Дунгандар бар. Буларда илим деле жок. Көп окубайт, диплом деле жок. 3-4 класска чейин. Бирок жакшынакай болду эле, очор бачар көп, ынтымактуу эле жашап атат, ажырашып да койбойт. Бакубат жашап атат. Бүт баары эле бар. Ошо үйдөгү малыңарды жакшы багып, огородуңарды жакшы карасаңар деле жакшы болот эле да. Байке биз кыргызбыз да, Дунган эмеспиз да. Жок, Дунгандан үлгү алышат да. Жериңерди карагыла, уюңарды карагыла. Баарыңар эле дипломдоп кетип калдыңар. Канчалык ойлонгонубуз менен биз эч кимибиз ажырашабыз деп тийбейбиз да күйөөгөчү. Баарыбыз бактылуу болобуз, ушул балдарыбызды кийин балалуу болгондо багып кетсек экенбиз дейбиз. А бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет. Ошон үчүн кандай кыстаган турмуш? Эми кыстаган турмуш азыркы учурда көбүнчө каражатка байланыштуу. Эгер каражатың болбосо, эгер билимиң болбосо, каражат таппайсың. Эгер каражатың болбосо, үй бүлөңдү бага албайсың. Ал баары бир ажырашып кетесиң кысталган турмуштун негизиненчи. Ошон үчүн ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет, билим керек биринчи очурат. Мен жана айтып атасыз го, көбүнчө санын көбөйткүлө, балдардын Кыргызстан элинин санын көбөйткүлө депчи. Мен ушуга кошумчалап айткым келет эле. Биз мисалы саны бар сапаты жок кылгандан көрө бир аз балаң болсо дагы ошону жеткиликтүү түрдө билим берип, ага илим берип, анын ден соолугун чыңдап, жана өлүм деген көбөйүп атат азыр, жана апалардын да өлүмүчү. Ошолорго наоборот мамлекет тарабынан бир аз да болсо алардын ден соолугун чыңдоо жөнүндө нерселерди көбүрөөк ойлонуштуруп, балаларды аз болсо да сапаттуу кылып ошолорду көбөйтсөк биз. Атыңыз ким? Хадича. Хадича, биздин агайларыбыз мындай нерсени айтып атат да. Мисалы, 7си өттү, ош когалаң өттү. Анан биздин кыргыз элибиз өтө аз. Анан баягы ошол
кыргыз элибизге салым кошсок деген максатта. Анан абортто мисалы жылына 24 миң деген бул жагынан кетип атат. Анан демек бардыгыбыз эле билимдүү боло албайт экенбиз. Анан келечектеги ушул энелер, силерде чоң үмүт бар да, ушул маселени дагы айтсаңар. Ооба, албетте, ошон үчүн айтып атпаймынбы биз. Таза анчалык деле ден соолугу көп болуп, бирок ден соолугу жок болгону менен өмүрү аз болот да. Сен канча бала алгың болот келечекте? Мындай пландар барбы? Мен келечекте 3 бала алып болсо аз го. Аз эмес. Мен эгерде мен аларды жеткиликтүү түрдө билим берип, тарбия берсем, мен алар менен да бактылуу болуш керекмин деп ойлойм. Ден соолугу чың болсо. Деп ойлойсуз? Сиз айтып атсыз, үйлөнгүлө кыздар турмушка чыккыла деп атсыз. Буга мамлекетте жардам бериш керек. Мисалы жанагы Россияда иштелип баштабады. Канча төрөлгөн соң 100 миңден бери 100 миң рубльден. Бизде да ошондой болсо, анда кыздардын баары эле турмушка чыгып төрөй берет да. Анан кийин сиз турмушка чыкпайсыз. Мисалы мед колледжге эле келсеңиз, күнүнө 3-4 кыз кетет да, турмушка чыгып күнүнө кетет да. Анан кийин үйлөнгөндө биз балдар эми үйлөнөбүз да. Канча аял алышыбыз керек мисалы биз. Экөө болобу, үчөө же бирөө. Эме төрөй турган кишилер эч нерсе жок деле төрөй берет. Анан төрөбөй тургандар 100 миң доллар берсең деле төрөбөйт. Мисалы мына Европада 100 миң доллар берсе төрөбөйт. Россияда канча миң обещать этсе төрөбөй жатат. Анан ошон үчүн силер шылтабагыла ошо жемеге. Жок, эме болот. Кыздардын убакыты өтүп кетип баратат. Окуу жайды бүткөнчө убакыты өтүп атат. 16-17 жаштан баштап чыгыш керек, уже төрөй башташат. Булар болсо 24-25 барган. Анан кыздар ошо 15 жашынан чыга баштады уже. Илгерки заман турай баштады уже 15 жашынан чыгып атыр баары эле. 20га жеткенде картайып калды деп ойлойт элдерчи уже кыздардычы. Биз айтпайбызбы 16-17 жашта төрөй бериш керек депчи? Дени сак үй бүлө бул дени сак мамлекет дейбиз. 16-17 жаштан аял заты негизи даяр эмес болот ал нерсеге. Даяр болбойбу? Даяр болбойт. Организм такыр даяр болбойт төрөгөнгө. Вообще чисто мындай медицина жактан алсакчы, такыр даяр болбойт. Буда баласы либо недоношенный, либо ишсе ден соолугу эч кандай бир эмеси жок да. Чоң ойгондо адам кыйраган бир кыргыз чыгат деп ойлосо да болбойт да, эч качанчы. Болду ошо. Ушундай. Билим алыш үчүн. Мисалы, азыр ошо күйөөгө тийгиле деп атпайсыз. Мисалы, кыз киши окубай калса, мисалы жолдошуң дагы жумушу жок болсо, мисалы ортодо балдарды ким багат? Азыр кыздар, мисалы, кыз балага айтып кетет элем, 5 жылдык окууга тапшырышып атат да, ошо 5 жылдык окууну бүтөбү, бүтпөйбү Кудай билет да. Берден только азыр биринчи мамлекеттин ынтымагы болуш керек, мамлекет элди жакшылап караш керек. Анан ошондо кыргыз оңолот деп ойлойм да. Анан берде эмне болот да, мисалы азыр кыздарга, мисалы бүт швея, чач тарач, повар жагына окуган аябай полезный болот да. А мисалы 5 жылдыкка тапшырышып пайдалуу, да, пайдалуу болот да. 5 жылдыкка тапшырышып алып, мисалы бүтүшпөйт. Алар биринчи курсту бүтөр менен ушундай ата-энеси көп акча берип өткүзөт, бирок ошону аяктабайт да. Ошон үчүн азыр жалаң пайдалуу жагын гана издеш керек да. Ошону айтып кетким келем. Биз айтып атпайсызбы, күйөөгө тийгиле депчи, 15 жашыбыздан күйөөгө тийдик. Мисалы да, белибиз бешиктен чыга элек болсо кантип төрөйбүз? Биз ошол күйөөгө Бешиктен белиңер качан чыгат? Биздин ден соолугубуз уже 20 жаштан кийин уже болот. Бирок ар бир адам канча балалуу боло турганын өзү эсептеш керек да, ошого жараша балдарына шарт түзүп башташ керек да, өзүнө ошо балдарымды кийин кантип багам деп өзүнө бир каражат топтош керек. Ошон үчүн жет тезер сразу сүйө албай жок да. Даярданыш керек ага. Сиз айтып атасыңыз күйөөгө тий деп. Өзүңүздүн кызыңызды ошентип айтасызбы? Окууну 11-ди бүтөрү менен күйөөгө тий деп. Сиз айтпайсыз, анткени ал өзүңүздүн кызыңыз. Жүрөгүңүз ооруйт башка үй бүлөгө кетип атса. Жүрөгүңүз ооруйт ал дегиле. Өзүңүздүн кызыңызга айтпайсыз, башка кыздарга айтасыз, күйөөгө тийбейсиң, эмне жүрөсүң деп. Жооп. Мен 14 жаштан баштап эле даже даяр уже. Даяр, еще энелер күндө айтып атат. Өзүңүз кичинекейсиз эле. Күндө айтып атат. Силер азыр чоң эле болуп турасыңар, эмне анан кичинекейсиз? 15 жаштан баштап сүйүүлөр башталып атат. Анан ошон үчүн ой жүрө бербей эле атам мен. Тез чыгып калды. Жакшы. Мен мисалы атам орус мүнөз болуп чоңоюп калган кичекейизден бери. Мен азыр уже 18ге чыгып калдым. 18ден бери уже жанынан мен чыгарбайт эч жакачы. Эмнеге? Анткени бизди аябай жакшы көрөт атам.
качан кыздардын балдардын убакыты келгенде өздөрү каалоосу менен деп коет. Болду, бизди кыйнабайт ата энебиз муну минткиле деп. Анткени ушул чоңойгонго чейин бизди ата энебиз аябай тарбиялуу кылып чоңойтуп койду. Каалооңуз канча жашка барганда чыгышы мүмкүн? Атаң орусча дедиңби? Орус эмес. Наоборот, молодец, кыргыз мүнөз экен. Ошо сени чыгарбай атса. Ошо чоңойгончо чыгарбаш керек да ошо. Мен каалоом азыр мен 2-3 жыл окуйм. Анан кийин иштесем буюрса. Канча жыл иштейсиз анан? Билбейм да мен. Анан картаганда чыгасың күйөөгө. Убакыт келгенде да мен көчөгө чыгып эле мен күйөөгө тием деп мен айтпайм да. Жөн эле басып коесуз, Жакшы. Аны айтып жатасыз го, бул жерде көп маселелер козголуп жатат. Бул жерден мисал дейли, мамлекет бизге көп караш керек да. Мисал келтирсек, Америка Кошмо Штатында ар бир студент дейли, ал бир студент карасак, ал спортко көп кызыгып жатат. Ал жерден ар бир студентке стипендия бөлүп беришет экен да. Ал стипендиясы өзүнүн ошо студент өзүнүн үй бүлөсүн бакканга ошо каражаты жетишет экен. А бизге ушинтип мамлекет мындай карап турса, биз деле ушинтип өнүп калабыз да. Мындай чай кандай? Демек, мамлекет караш керек, Дагы кандай ойлор бар? Саламатсыздарбы? Мен да медколледждин студенти болом. Өскөнбеков Айтбек атын. Ушу Кыргызстан менен Россияны эле мындай салыштырып көрсөк, мисалга алып. Россияда мындай ушу үйлөнөрдө да, ушу бала төрөрдө да өздөрүнө ишенет да, ушу мамлекеттен 100 000 рубль бөлүнсө да ушу бирдеке жарап кетет депчи. А Кыргызстанда андай эмес да. Буну төрөп алып, биз эмне кылабыз? Кайсы каражат менен багабыз? Кайсы каражат менен кийинтип, кайсы каражат менен окутабыз деген маселе пайда болот. Ошон үчүн окуш керек. Анан качан гана буттан турганда, анан үйлөнүүнү бериш керек. Сен президент болсоң, канча каражат бөлөт элең ушул маселеге? Мен деле ушу Россияны турап 100 000 сом болсо да бөлүп берет элем. Жаштар сүйлөсүн. Эми мисалы силер берде баарыңар, силерде бүт баарыңар эле мамлекет каражат берсе, мамлекет биздин балдарыбызды бакса, анан төрөтөлөм деп жүрсүңөр да. А эгерде биздин мамлекетибиз дагы бир 20 жыл өнүкпөй ушунмайча тура берсе да. Анда силер ошо картайганча жүрө бересиңер, күйөөгө чыкпай эле. Демек ушул сиздердин убагыңыздарда ушул биздин ата бабаларыбыздын убагында кандай болгон? Ушундай шарттар бар беле, кантип көйгөн, 1000 жылда кыргыздар пенсия, пособие, эч нерсе жок эле төрөп эле 15-16дан балалуу болуп жүрө берген да. 13-14 жаштан эле күйөөгө чыккан. Азыр эле силер бүт баарыңар эле тескери болуп калды, бүт баары коюп запас. Биз мамлекетти карабаганда, мамлекетти жок, кандай десем. Бизди мамлекет карабаганда бизди башка ким карайт? Биз мамлекетке таянышыбыз керек да. Эгерде биз эрте окуп эле аял алып күйөөгө тийгиле деп атасыздар, эгер антип албасак биздин билимибиз жок, илимибиз жок, кантип мындай турмуш курабыз да? Балабызды кайсы илим жок деп, сен 11 жыл бүттүңбү? Болду, үчү илимди анан дагы силер канча керек? Жок, анан биз кайсы жумуш иштеп, институтка кире аласыңар баарыңар эле. Окуй алганыңарда киресиң, окуй алганыңарда киресиң, окуйсыңар деле, берде жөн эле жүрсүңөр, жанагы контракт төлөп кой, ата-энеңер контракт төлөгөн менен. Жөн эле жүрсүңөр. Шундайбы силерде? Санын коюп, мисалы, жумуш жок, дипломдуулардын бәрүнө жумуш жок, дипломдуулардын айлыгы аз. Жөн эле жүрсүңөр да берде убакыт коротуп, берде жанагындай кыздарды бузуп, өзүңөр да бузулуп жүрсүңөр. Жок, жана сиз айтсыз эле, ушу окуй эле жана жумуш дипломго ишене бербеле, картошка сатып жүрө бергиле деп. Ошо картошканы сатканга да акыл керек да, илим керек да. Анын акчасын да. 11 жыл окуп эми картошканы эзептей албайсыңбы? Антел калькулятор бар, калькулятор. Анча деле керек жок илимдин. Жок, байке. Айтып атса, ал эме депчи, 15-16 баланы төрөсө да каражат жеткен депчи. Ал учуру СССР учуру болгон да. Жок, андан мурда. СССР учурунда башка. Манастуанда стипендия жок эле. Башка. Азыр бизде бул каражаттын бизде действительно проблема да. Ошол бизде, например, нан, ар бир нерсе эле арзан болчу. Азыр бизде кымбат болгон себеби баардык ушундай жагдай болот аткан себеби ошол да. Анан 15-16 бала төрөш бул проблема эмес, эгерде каражат болсо. Ладно, төрөдүк. Каражат болсо төрөй бересиздер, Эме, 15-16 баланычы агай төрөп койсо болот да, бирокчу ошо төрөгөн эми жалко да эми бирөөсү илип атыр, эме
грубо говоря, бомж болуп калат. Бомжду баланы көргөндө өзүң эле жүрөгүң ооруйт да. Анан көрөп 3 бала болсо да ошону кийинтип, окутуп, жашына калып баккан жашыдан 15-16 жарымысын көчөгө таштап, жарымысын үйгө апарбай. Демек ушундай. Бир эле теманын үстүндө айланып атабыз да, эми жаштарды көрүп атасыздар, ушундай курч сүйлөшөт, оюндагысын түз айтып атышат. Эми мен сизге бир мындай сунуш киргизет элем да, алып баруучу катары. Ушу теманы бурсак да азырчы. Мамлекет менен эле асыла бербестен эми мындай бир суроо болсо да, мен мамлекетке кантип жардам бере алам деген теманы козгосок. Ошондо бир жакшы идеология чыгат беле, жакшы идеялар чыгат беле. Коркуткандан көрө бир жакшы жардам берүү жолун издеп таппайлыбы азыр ушул жерде? Сиз кантип жардам берип атасыз? Мен мамлекетке жардам берүү жолум айта берейин баарын. Эми мен балдарды окутуп атам, медколлежде мугалиммин. Анан өзүмдүн кичине чарбам бар, ошо чарба боюнча элдерге жумуш менен камсыздандырам. Канча элди камсыз кылып атасыз? Азырынча 7 кишини камсыз кылып, жумушчу орду менен камсыз кылып атабыз. Ушунун баары эле жардам болсо керек. 1 кишини камсыз кылсаң дагы бул өзүнчө бир чоң жардам мамлекетке. Ошол үй бүлө багылып атат. Жакшы, Айнура эжени бир колдоп коелу, Айнура Мухтарбековнан ооба биздин Талас медициналык колледжинде бизде мугалим. Кыргыз тил сабагынан берет. Бул бир Айнура Мухтарбековна кыргыз тил сабагынан бербестен жана жума сайын 3-чү күнү тасыр агайларды алып келип бизге ошо 1-чи курстун студенттерине жылда 1-чи курс студенттерине өтөт. Биз азыр 2-чи курс болуп калдык. Былтыр 1-чи курс болгону биз бардыгыбыз ар бир неделя сайын 3-чү күн келип өтчүкпүз. Атыңыз ким эле? Кымбат. Кымбат. Силерде күнүгө ушул 3төн кыз турмушка кетеби? Бул 3-чү, 4-чү курстун кыздары ушу окууну уже бүтүп кетип бараткан кыздар. А 1-чи, 2-чи курстарын андай эмес. Андай эмес, Анда жаштар сүйлөсүн. Кошмолоп кетсем да мамлекетке жардамдап атабыз. Бир гана мамлекетке биз өзүбүздүн акча каражатыбыздан жардам эмес, биз өзүбүздүн жана айтып кеткендей эле өзүбүздүн жүрүм турумубуздан жана бир гана көчөдө басып баратканда өзүң тегерек четин тазалыгын кармап, бирөө чыштап атса анын койдуртуп өзүбүздүн жүрүм турумубуздан да негизгисечи мамлекетке жардамыбыз ошол. Демек биз жакшы жүрсөк, мамлекетке дагы эмне жакшы салымыбызды кошобуз, Урматтуу коноктор, урматтуу ушул биздин студенттер, жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Ушул бири-бирибизди кайталабай, ушул жаштардын келечеги жөнүндө биз сүйлөштүк азын-олак. Андыктан кыска нуска 30 секундтан оюңарды айтсаңар. Биз канткенде оңолобуз, канткенде алдыга жылабыз, канткенде Кыргыз өлкөсүнө, Кыргыз жерине кандай салымды кошо алабыз. Ушул жөнүндө кыскача оюңарды билдирсеңер. Жаштарга кайрылгым келет, мэр катары эмес, шаар башчысы. Жөн гана инсан катары, бурадар катары, жаран катары да. Ушу жанатан бери айтылып аткан ушундай сөздөрдөн жүрөк ооруп атат да. Чын эле карасак биз турмушта бардык нерсени материалдык жак менен карап калыптырык да. Адамдын өзүнүн жаралышы, адамдын өзүнүн отурушу бул байлык. Адамдык ресурс деп коет. Адам бул алам, алам бул адам. Ошондуктан мен бир кичинекей нерсени айтып коеюн да. Жакын былтыр ошо орозобучуларда Франциядан даватчылар келет. Ошо Жерар деген бала экен, кийин өзүн Жакып деп сүннөт ат коюп, ошо жерден ан менен баарлашып болгондо көздөн жаш айланды да. Силер дейт, бизди дейт, аябай алдыда кетип аткан мамлекет Францияны укмуш көрөсүңөр дейт. Биздин ооба дейт, биздин жолдорубуз заңгыраган дейт, биздин имараттарыбыз, биздин машинелерибиз дейт. Бирок ошонун ичиндеги адамдар ый менен жашап атат дейт азыркы учурда. Бала ата энени такыр карабайт. Көп жаштардын арасында өзүн кыйгандар жүздөп дейт. Муну өзү бизге айтып берип атат да. Биз силерге келип дейт, өзгөрүш айылында турганда кандай кереметтүү, кандай Алла Таалам сүйгөн, ушундай жаркыраган, нур төгүлгөн, Манас атам уялаган, ушу Манас атага чейин билет экен ал бурадар. Ушунчалык сыймыктанып, силердин кыргыз улутунда дейт, кандайдыр бир чоң бир өзгөчөлүк бар дейт. Кудай Алла Тааламдан белгиленген дейт. Белги байрак деп коет да, байрагыңар бар дейт. Ошол байрагыңарды бекем кармасаңар деп суранып кетер элем. Куран Карим тафсиринде мынтип айтылат, ашказанды жаратканга бермек бар дейт. Аска каниет кылуу чоң байлык дейт. Хадистер бар ушундай. Анан дагы бир нерсени айтып коелу. Куран Карим тафсиринде мынтип айтылат экен.
Алла Таалам бул дүйнөгө дейт, ааламга дейт, 300 миңден ашык тирүү жандыкты жараткан дейт да. Өсүмдүктөр дүйнөсү менен кошо эсептегенде дейт. Ар биринин өзүнүн өлчөмүнө жараша дейт. Астына рызкысы коюлган дейт. Ошондуктан бардык нерсени акча көз карашы менен карасак, анда биз утулабыз. Сезимталдуу Серен мырзага чоң рахмат. Анда жаштар сүйлөсүн, жыйынтыктайлы. Менин атым Алмаз болот. Ушул жерде мен өзүм оюмда жаштар мен жана бир айтып кетти элем, биздин мамлекетибиз азыркы мезгилде чабал жардам бергенге шарты жок деп. Биз жалаң эле мамлекетти карап отура бербей, биз ар бирибиз өзүбүздүн кыргыз мамлекетинин жараны катары мен мамлекет үчүн эмне кыла алам деп аракет кылышыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кудай буйрса ушул жаштардын үнүн уктуңуздар. Бул жаштар Талас шаарынын жаштары. Биз ойлойбуз ушул жаштардын оюнан сиздерге буйрса сабак болду го деген ойдобуз. Талаштан тактык жаралат дейт. Балким силер өзүңүздөр чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Бак берсин сиздерге жараткан, түз болсун жолдор бараткан. Жапжарык болуп жашообуз, болбосун учур адашкан. Албетте, жаштарыбыз Кудай буйрса келечекте кыргызыбызга жакшы кызмат кыла турган жаштар ушул жерде отурат. Келечектеги депутаттар, президенттер, башкалар. Жана ошондой эле ушул жаштар сүйлөсүнүн теле долбооруна жакындан жардам көрсөтүп келген жаштар иштери боюнча министрликке чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле Келечек жаштар коомдук фондуна, жана ошондой эле Дилмүрөгө адеп ахлак жана маданият борборуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.